Türk ellerinin бардык өкүлдөрү келген. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата түрк элдеринин руханий интеграциясы, тили, адабияты жана маданияты аталышында эл аралык илимий жыйын өттү. Конференция кыргыз, орус, казак, өзбек, түрк жана англис тилдеринде уюштурулуп, кадимки жана онлайн форматта болду. Мында улуттук тилдердин учурдагы орду, белгилүү акындардын поэзиялары, түрк элдеринин нарк насилдери жана каада салттары боюнча баяндамалар окулду. Секциялык иштер болот. Ошо секцияда 5 секция иштеп атат. Бул боюнча тил боюнча өзүнчө, тилде өзүнчө бир топторго бөлүнүп, адабият өзүнчө, маданият өзүнчө, тарых өзүнчө. Себеби булар баардыгы бир комплекстүү нерсе экен да. Ошол 5 секциялык иште дагы булар боюнча сөз болот. Иш-чарага Кыргызстан, Өзбекстан, Орусия, Казакстандын жогорку окуу жайларынын мугалимдери жана аталган өлкөлөрдүн Ош шаарындагы элчилери катышты. Казакстандын Ош шаарындагы башкы консулунун айтымында, алдыда түрк тилдүү мамлекеттердин билим берүү тармактар боюнча кызматташтык тереңдетилет. Осындай руханий маселелерге, адебиет, тил, мәдениет, дәстүр осындай маселелерге оралатын кезең келген сияқты. Сондықтан мына бүгінгі болып жатқан конференция осы мына Ош мемлекеттік университетінің юбилейі, мерейтойы аясында болып жатқан мына конференция менің ойымша өте бір маңызды тарихи жиын деп ойлаймын. Мүмкін осында бұл сол біздің халықтарымыздың мына бірігуінің бір жаңа кезеңін бастауы мүмкін. Жыйын Ош мамлекеттик университетинин казак жана өзбек тил, маданият борборлору тарабынан уюштурулду. Биринчи жолу биз уюштуруп бердик, а келечекте бул традицияны биз Өзбекстан, Казакстан республикаларына өткөрүп беребиз. Ар жылы мана ушундай түрк элдеринин бириктире турган тили, адабияты, маданиятыга арналган илмий теориялык конференцияны резолюцияда кабыл алайлык деп турабыз. Түрк элдеринин кызматташтыгын бекемдөө максатында 1992 жылы Туркиянын ошол кездеги жетекчиси Тургут Озалдын демилгеси менен Анкарада Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркменистандын лидерлеринин алгачкы жыйыны өткөн. Андан бери уюмдун курамында өзгөрүүлөр болуп, 2009 жылы азыркы түрк мамлекеттеринин уюму түзүлгөн. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.